13 бөлүм. Жаробамдын патшачылыгынын 18-жылында Абиям жүйүттөргө падыша болду. Ал Иерусалимде 3 жыл падышачылык кылды. Анын энеси Гибалык Уриэлдин кызы Михая эле. Ошол кезде Абиям Жаробам менен согушту. Абиям согушка эр жүрөк адамдардан 400 000 тандамал адамдардан турган аскерин алып чыкты. Жаробам дагы тандалган эр жүрөк адамдардан турган 800 000 аскери менен чыкты. Ошондо Абиям Эпрайым тоолорунун бири Семарайым тоосунун чокусуна чыгып, мындай деди: Жаробам менен Исрайыл эли, мени уккула. Силер Исрайылдын Кудай Теңири туз келишими боюнча Исрайыл падышачылыгын Дөөткө жана анын уулдарына түбөлүккө бергенин билбейсиңерби? Бирок Дөөттүн уулу Сулаймандын кулу Небаттын уулу Жаробам өз мырзасына каршы болуп, козголоң чыгарды. Анын тегерегинде жеңил ойлуу, бузулган адамдар топтолуп Сулаймандын уулу Рехабамга каршы чыгышты. Рехабам жаш, күч кубаты аз болгондуктан аларга туруштук бере албай калды. Силер эми Дөөттүн уулдарынын колунда турган Теңирдин падышачылыгына каршы тура алабыз деп ойлоп жатасыңар. Анткени силер көпсүңөр. Жаробам силерге Кудай кылып берген алтын букачарларыңар бар. Теңирдин ыйык кызмат кылуучуларын, Аруундун уулдарын жана лебелерди кубалап, бөтөн жердин элине окшоп, өзүңөргө ыйык кызмат кылуучуларды коюп алган силер эмес белеңер. Өзүн арноо үчүн букачар, жети кочкор алып келген ар кимди силер жалган кудайларыңар үчүн ыйык кызмат кылуучу кылып аласыңар. Ал эми биздин Кудай Теңирибиз бар. Биз аны таштаган эмеспиз. Теңирге Аруундун уулдары, ыйык кызматчылар кызмат кылып жатышат. Лебилер да өз кызматтарын аткарып жатышат. Алар ар күнү эртең менен да, кечинде да Теңирге арнап бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарды чалышат. Жыпар жыттуу заттарды түтөтүшөт. Таза алтындан жасалган үстөлдүн үстүнө нан курмандыктарын коюшат. Ар күнү кечинде күйүп туруш үчүн алтын чырактан менен анын чырактарын күйгүзүшөт. Анткени биз өз Кудай Теңирибиздин буйруктарын ыйык сактайбыз. Ал эми силер болсо аны таштап койдуңар. Биздин башчыбыз Кудай, анын ыйык кызмат кылуучулары силерге каршы сурнай тартышат. Исрайыл уулдары, ата-бабаларыңардын Кудай Теңирине каршы согушпагыла, анткени ийгиликке жетпейсиңер. Ошол арада Жаробам алардын артына аскерлерин жөнөтүп, буктурма койдурду. Ошентип, өзү жүйүттөрдүн бет алдында турду. Буктурма болсо алардын артында эле. Жүйүттөр артын карашса, алдынан да, артынан да сокку уруп жатышыптыр. Ошондо алар Теңирге жалынып жиберишти. Ыйык кызмат кылуучулар болсо сурнайларын тартып жиберишти. Жүйүттөр кыйкырышты. Жүйүттөр кыйкырганда Кудай Абиям менен жүйүттүн көз алдында Жаробамды жана баардык исрайылдыктарды талкылады. Исрайыл уулдары жүйүттөрдөн качып жөнөштү. Кудай аларды жүйүттөрдүн колуна салып берди. Абиям менен анын эли аларды аябай кырды. Исрайылдын 500 000 тандамал адамы кырылды. Ошондон кийин Исрайыл уулдары моюн сунушту. Жүйүт уулдары жеңишти, анткени алар өз ата-бабаларынын Кудай Теңирине таянышкан. Абиям Жаробамдын артынан кууп, анын шаарларын каратып алды. Бейтелди жана анын карамагындагы шаарларды, Жешанды жана анын карамагындагы шаарларды, Эпрайимди жана анын карамагындагы шаарларды каратып алды. Жаробам Абиямдын тушунда күчүнө кирген жок. Аны Кудай өлтүрдү. Ал өлдү. Абиям болсо күч алды. Ал 14 аялга үйлөнүп, 22 уулду, 16 кыздуу болду. Абиямдын калган иштери, анын жүрүш турушу, айткан сөздөрү Ыда пайгамбардын китебинде жазылган.